Керемет банктын активдерин чыгарып кетүү фактысы боюнча кылмыш иши токтотулду. УКМКнын маалымат кызматы билдиргендей, алдамчылык менен катталган кылмыш ишин тергөө учурунда 97,45% акциясы мамлекетке таандык болгон Керемет банк ачык акционердик коомунун активдерин өтүмсүз мүлктүк күрөөгө коюу менен ири насыяларды берген мыйзамсыз жагдайлар аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган банктын жооптуу кызматкерлери тарабынан Рiola жоопкерчилиги чектелген коомуна $2,3 миллион кредиттин берилишине макулдук берилип, анын колдоо максатында банкка баасы жогорулатылган мүлк коюлганы аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө бул келишимде Carven Group холдингинин ээси күрөөнү мыйзамдуу сатуучу катары чыгарып, Керемет банк мурдагы жетекчилигинин демилгеси менен иш алып барганы аныкталган. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча бул келишимде Carven Group компаниясынын негиздөөчүсү Генрих Балиан үчүнчү жак макамына ээ болгонуна карабастан, Керемет банк жана насыя алуучу Riola менен жарандык укуктук келишим түзүү жолу аркылуу мурда ага таандык болгон банкта күрөөдө турган мыйзамсыз мүлктү сатып алып, Riolанын жалпы суммасы 148 миллион сом болгон карызын толугу менен төлөп берген. Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен кылмыштын курамы жок болгондуктан иш токтотулду.